Ош облусунун Кара Суу районунда жайгашкан Достук өткөрмө бекети. Бул жерден күн сайын эки өлкөнүн миңдеген жарандары ары бери каттайт. 2023-жылы эки өлкө чек ара маселесине чекит койгондон бери чек араны кесип өтүүдө эч кандай маселе жок. Жарандар туугандарына же болбосо жумуштар менен кадимкидей каттап жатышат. Акыркы 4 жылдан бери жакшы, мына жаңы салынгандан бери кирип чыгыштар оңой, эч кыйноолор жок. Biz 30 yıldan beri ötamiz şu yol bilen. Hazır yaxşı bolup kaldı, özgerişler asa köp yaxşı. Bir ay oldun ötürdüm, toy kıygan. Ben toy kılıp qaytyapman. Hiç narsa tekşirmedi, свободно öttüm. Бирок дайыма эле мындай болгон эмес. Делимитация жана демаркация маселеси аяктаганга чейин эки өлкө жарандарынын суу жана жер талаш маселелери чыгып турган. 2023-жылы гана Кыргызстан менен Өзбекстандын президенттеринин саясий эркинин арты менен чек ара талашы такталып бүтүп чекит коюлду. Бул кадам коңшу мамлекет менен алаканы арттырууга салым кошууда. Көптөгөн жылдар бою ар бир жараныбызды түйшөлткөн аярлуу жана курч маселелердин бири өлкөбүздүн чек ара маселеси эле. Биз бүгүн кыргыз-өзбек мамлекеттик чек арасы толугу менен чечилгендигин сыймыктануу менен айта алабыз. Коңшубуз Тажикстан Республикасы менен кыргыз-тажик мамлекеттик чек арасы боюнча сүйлөшүүлөр аягына чыкты. Эми эки тараптуу чечимдерди формалдуу бекитүү иштери гана калды. Кыргызстан Өзбекстан менен чек ара маселелерин жөнгө салгандан кийин Тажикстан менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүгө өттү. Ал процесс узак жана татаал болгону менен эң акыры орток пикирге келүүгө мүмкүн болду. Эки өлкөнүн мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо маселеси боюнча өкмөттүк жумушчу топтор бардык тилкелер боюнча тактоо иштерин аяктады. Ал эми юридикалык иштер жакынкы 1-2 айда чечилиши күтүлүүдө. Азыр өкмөт болсо бул чогулган сүйлөшүүгө келген документтердин баарын чогултуп туруп, өзүнүн отурумунда карап туруп колдоп туруп, анан жогорку кеңешке жөнөтөт. Жогорку кеңеш муну кабыл алып туруп, анан мындайча айтканда ратификациядан өткөрөт. Ратификациядан өткөндөн кийин эки президент кол коебуз. Андан кийин нота алмашуу болот. Андан соң дагы 1-2 жыл демаркация иштери жүрөт. Ошондон кийин гана толук бүтөт. Эң негизгиси эки тараптуу макулдашууга жетиштик. Кайсы тараптын пайдасына чечилди деген сурооңузга жообум мындай. Эки өлкөнүн ортосунда чек ара маселеси чечилип жаткан жерде бир тараптуу кызыкчылык өтпөйт. Сөзсүз түрдө эки тараптын тең кызыкчылыгы камтылган кезде маселе чечилет. 1000 километрге жакын чек ара тилкебиз бар. Ошол тилкелердин көптөгөн жерлеринде талаш тартыш жерлер болгон. Алардын баарын теңме-тең чечкен учурлар болду. Андан сырткары чектеш айылдарыбызда шахматтын доскасы сыяктуу жайгашып калган үйлөр бар. Аларды да түздөп сыздык. Антпесек чек ара кайтарууда эки тарапка тең абдан ыңгайсыздык жаратат. Эгер биз тарапка өтүп калган Тажикстандын үйлөрү болсо, тажик тарап аларды көчүрүп кетет. Эгер биздин тажик тарапка өтүп калган үйлөрүбүз болсо, биз көчүрүп кетебиз. Башка жерге үй салып беребиз. Жер аянттарынын көлөмүн да эске алдык. Кыскасы ар бир огороддун 1 метр жерин эсепке алуу менен маселелер чечилди. Бул Баткен облусундагы Достук айылы. Ал 2022-жылдагы кыргыз-тажик чек арасындагы куралдуу кагылышууда өрттөлүп, гүлгө айланып, кийин кайрадан курулган. Уштапта жаңы айылда жай турмуш өкүм сүрүүдө. Элеттиктер болсо чек ара маселесине чекит коюларына кубанып турушат. Чек араны комиссиялар тактап бүттү, Кудай кааласа чечилди деген сөздөн кийин албетте бардык чек арадагы айылдар, мен өзүмдүн сөзүм боюнча айтайын, кубанычта болду деп ойлойм да. Айрыкча биздин мына Достук айылы. Биз өтө кубанычта болдук. Себеби биз ушу сөздү көптөн бери күтүп жүргөнбүз. Тинч жашайбыз деген үмүтүбүз бар. Ушу тезирээк кол коюлуп, неме болуп калса жакшы болот. Элдерден да келип, февраль айларында кол коюлуп калса аныкталат да. Biz ата-бабалар мурдатан мына коңшулар менен тынч жашап жүргөнбүз. Өзбекстан жана Тажикстан менен көп жылдан бери чечилбей келген чек ара маселелери дипломатия жана тынчтык жолу менен чечилди. Мындай кадамдар коңшу мамлекеттер менен достук мамилелерди бекемдеп, аймактык туруктуулукту камсыз кылууга шарт түзүүдө. Чек ара кандай жолу менен болсо да бүтүп, эл тынч жашаш керек да. Ошо чек арада жашаган кишилер муну жакшы билишет. Мен ошо чек арада жашаган, ошо чек арадагы айылдардын биринде чоңойгон инсан катарында элибиз тынч уктап, тынч жашап, ошо жерде бирдеме өндүрүп, ар кандай өндүрүштөрдү уюштуруп, анан кошуналар менен мамиле кылып жашаса, бул эң чоң жетишкендик, бул ийгилик деп айтамын да.
Үч мамлекеттин чек ара маселелерин чечүү боюнча жүргүзүлгөн натыйжалуу иштердин жыйынтыгы катары 8 январда Кыргызстан, Өзбекстан жана Тажикстандын өкмөт башчылары жолугушту. Алар кызматташтыкты жана аймактык биримдикти белгилешип, чек ара маселелерин чечүү элдин жыргалчылыгын чыңдоодогу маанилүү кадам экенин айтышты. Полагаем, что сегодняшние наши шаги на благо наших народов и стран предопределят судьбу региона на десятилетия вперед. Мамлекеттик чек араларды тактоо эгемендүү мамлекет үчүн өтө маанилүү кадам. Толук кандуу өнүгүү үчүн эңириде өлкөнүн чек ара сызыктары так аныкталууга тийиш. Себеби калктын коопсуздугу баарынан жогору турат. Автандил Бактыбеков, Мейримбек Жусупбек уулу, ЛТР Бишкек.